Саламатсыздарбы? Эфирде жаңылыктар кызматы, студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Бүгүнкү күнгө алынган маалыматтардын топтом менен тааныштырам. Алгач бүгүнкү күндүн өзөктүү окуяларынан кыскача. Агартуу министри Талас облусуна 3 күндүк иш сапары менен келди. Таласта 920 орундуу Акылман лицейи салынып жатат. Мыйзамсыз күйүүчү май саткандар текшерилди. Бүгүн Кыргыз Республикасынын агартуу министри Догдуркүл Кендирбаева 3 күндүк иш сапары менен Талас облусуна келди. Сапардын алкагында министр Талас райондук жана шаардык билим берүү бөлүмүндө жарандарды кабыл алып, алардын кайрылууларын укту. Кабыл алуу учурунда жарандар билим берүү тармагындагы ар кандай көйгөйлөрдү көтөрүп, мектептердеги мугалимдердин айлыгы, бала бакчалардын тартыштыгы жана башка маселелер боюнча суроолорун беришти. Жыйынтыгында министр ар бир кайрылууга кеңири жооп берип, тиешелүү адистерге маселелерди чечүү боюнча тапшырмаларды берди. Мындан сырткары агартуу министри Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында облус аймагындагы бир катар билим берүү мекемелеринен кабар алып, мугалимдер жана окуучулар менен жолугушаары айтылды. Биз электрон күндөлүк өткөндө өтө балдардын жыш жайгашканы жана принцип кызыл, жашыл, сары принципи менен көрүнүп атат да. Кызыл тиймели азыр салыш керек. Бул же авариялык кабалда, же болбосо 3-4 эсе плотность жогору деп. Мисалы үчүн Бишкекте 120 миң бала окуй турган болсо, азыр 267 миң бала окуйт. Ошон үчүн биз өтө тез маселени чечебиз десе, жана мектептерди бериңиздер, же болбосо контора, клуб бышык болсо, мындай ошону да берсеңиздер, биз балага бош здание болсо айтып биз аны толугу менен капремонтун өткөрүп, толугу менен балага ылайыкташтырабыз, быйылкыга баштайбыз. Жаңы бала бакча ачуу аны дагы беребиз, параллелдүү беребиз. Бере бербейсиздер. Анан биз жана здание боюнча караштырып көрө берели. Бирок өзүңүз тараптан сиздер тиги сунушту бере берсеңиз суранып, кеңештин атынан суранып. Жарайт. Сиз катты жөнөтүп коюңуздар. Теманы улайбыз. Талас облусунда президенттин Акылман лицейи ачылат. Өлкөдө өзгөчө шыктуу балдарды колдоо, билимдүү жаштарды тарбиялоо максатында салынып жаткан Таластагы Акылман лицейине өлкөнүн бардык аймактарынан да балдар келип окууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Учурда мындай лицей Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында ийгиликтүү иш алып барууда. Андагы билим алып жаткан окуучулар эл аралык жана дүйнөлүк олимпиадаларда алдыңкы орундарды багындырышууда. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын агартуу министри Догдуркүл Кендирбаева билдирди. Бүгүн министр Таласка болгон иш сапарынын алкагында лицейдин курулуш иштери менен таанышты. Талас шаарында салынып жаткан 900 орундуу мектеп президенттин Акылман лицейи болот. Шаардын чок ортосунда орун алган бул имараттын аянты 5600 чарчы метрди түзөт. Ал эми жалпы аянты болсо 4,3 гектар. Бул имарат Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан берки Талас шаарынын аймагындагы ири курулуш болуп саналат. Стратегиялык мааниге ээ деп бааланган бул имараттын курулушу ушу тапта кызуу жүрүүдө. Ал үчүн 60га жакын куруучу тыным албай иштеп жатат. Мектептин сөөгүн 100% бүттүк, чатырын жаап бүттүк, шыбак иштерин бүтүрүп атат. Уже бүтөйүн деп калды, 1-2 күндө бүтөт. Баягы жаз кезинде иш аябай кызып турган кезде 100-120 адам деле иштечү. Азыр курулуш иштеринин технологиясына байланыштуу где-то бир 50-55 адам иштеп атат. Баягы биздин кыргыз мамлекеттин курулуш нормаларына ылайыктуу жүрүп атат. Бүт стандарттарды сактап атабыз. Курулуш иштери менен таанышып, ошол эле учурда көзөмөлгө алуу максатында агартуу министри Догдуркүл Кендирбаева жана Акылман президенттик лицейинин директору келишти. Бөйт аламызбы жатакананы 300 орундук? Менин оюмча бүт Кыргызстан келет бул жергечи. Акылман лицейи өлкөбүздүн булуң бурчунда байкалбай жүргөн, катылып жаткан зээндүү балдарды таап, аларды өзгөчө камкордукка алууну көздөйт. Мындай лицей азыр Ысык Көл облусунда ийгиликтүү иш алып барып жатат. Андагы билим алып жаткан окуучулар эл аралык жана дүйнөлүк олимпиадаларда алдыңкы орундарды багындырып келишүүдө. Ысык Көлдө Акылман мектеби ачылды. 3 жылдын ичинде ал элдин ичинде ушунчалык кабыл алынды.
Анан ага тапшырам деген балдардын саны өтө жогорулады. Дүйнөлүк деңгээлде билим алган балдар менен жергиликтүү деңгээлде билим алган балдардын муктаждыгы айкалышат. Бул балдардын чыгымдары толугу менен мамлекеттик мындай колдоого алынып атат дагы, кийин бул балдар мамлекетке иштеш керек. Мамлекеттин бардык тармактарында президентибиздин дагы бир тапшырмасы бар, ушул жерге келип иштейм деген мыкты мугалимдерге мамлекеттик ипотека компаниясынан дагы үй берүү жагын чечилет деп, бул өтө чоң колдоо болуп эсептелинет. Акылманда окуп аткан 260-270 тегерегиндеги балдарыбыз биринчи жылы эле дүйнөлүк тилдерди таптак өздөштүрдү. Мисалы үчүн математика, химия, физика сабактарын баарын англисче өтүп атат. Кыргыз тилинде кеңири сүйлөйт, дүйнөлүк тилде кеңири сүйлөйт, орус тилинде кеңири сүйлөйт. 3 кабаттан турган бул имаратта учурда монолит иштери толук бүткөрүлүп, ички шыбак иштери жасалып жатат. Мындан тышкары айнектерди орнотуу боюнча дагы иштер жүргүзүлүүдө. Белгилей кетсек, бул иштердин бардыгы 2026 жылдын күз айларына бүткөрүлүп, пайдаланууга берилиши керек. Ал эми имарат Газпром Кыргызстан компаниясынын жетекчиси Болот Абилдаевдин демөөрчүлүгү менен жүргүзүлүүдө. Эң заманбап билимдер берилет деп өзүбүздө биз күтүүдөбүз. Азыркы убакытта бул имарат былтыркы жылдан баштап майынан курулуш жумуштары башталды. Мамлекеттик органдар менен өзгөчө ушу агартуу министрлиги менен тыкыз иш өткөрүп келатабыз. Болот Абилдаевдин тарабынан имарат толугу менен курулуп, бүт мебелин, парталарын, столдорун гүлүнө чейин толуктап берип жатабыз. Лицей бардык заманбап шарттары менен болот. Ичиндеги атайын лабораториялык кабинет класстардан сырткары оюн талааларынын да бардык түрү жайгашат. Ал үчүн атайын 1,5 гектар жер бөлүнүп берилген. Мындан сырткары аянтта 2 кабаттан турган жатакана да орун алууда. 190-200 кишиге жайгашкан жатакана курулуп атат. Бул эми лицей болгондуктан кийин жатакана да каралыш керек. Спортивный площадкалар, актовый зал, спортзал бүт керектүү оборудованиясы толук менен камсыздалган. Президенттин Акылман лицейи 6-класста аяктаган балдарды сынак аркылуу кабыл алып, толук негизде акысыз окутат. Андыктан долбоор ишке ашса, Талас облусунда билим берүүнүн жаңы деңгээлине жол ачылары күтүлүүдө. Жаркынай Тургунбекова, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жана президенттин облустагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн катышуусунда аппараттык жыйын өткөрдү. Жыйында Адылбек Касымалиев жыл башында артыкчылыктуу милдеттерди так аныктоо жана стратегиялык максаттарга жетишүүгө басым жасоо керектигин белгиледи. Ал өлкөнүн туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуу, экономикалык өсүш темптерин сактоо, жарандардын бакубаттуулугун жогорулатуу, мамлекеттик институттарга ишенимди бекемдөө сыяктуу негизги багыттарга токтолду. Анын айтымында бул максаттарга жетүү жогорку уюшкандыкта, тартиптүүлүктө, координацияланган командада гана мүмкүн. Жыйындын жүрүшүндө өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында ишке ашырыла турган 100 күндүк мөөнөт менен 2 демилге сунушталды. Адылбек Касымалиев бул бир жолку чара эмес, системалуу аракет экенин, ар бир реформанын так максаттары, өлчөөчү көрсөткүчтөрү, жооптуу аткаруучулары жана белгиленген мөөнөттөрү болоорун билдирди. Биринчи демилге тышкы экономикалык ишмердиктин субъекттери үчүн бажылык, тариздөдө товарларды идентификациялоо жол жобосун жөнөкөйлөштүрүү максатын көздөйт жана өлкөнү 2030 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруунун алкагында аймактык хабты өнүктүрүүнүн бир бөлүгү болуп саналат. Министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан сунушталган экинчи демилге аскерге чакырылууга чейинки курактагы жарандарды медициналык кароодон өткөрүү процессин жөнөкөйлөтүүгө байланыштуу. Сөзүнүн аягында Адылбек Касымалиев бул демилгелердин сапаттуу жана өз убагында ишке ашырылышы үчүн мамлекеттик органдардын жетекчилеринин жеке жоопкерчилигин баса белгиледи. Талас райондук салык кызматы тарабынан бүгүн район аймагында мыйзамсыз күйүүчү май саткандарга карата рейд жүргүзүлдү. Эл аралык жолдун боюнда күйүүчү май сатуу кооптуу жагдайды гана жараткпастан мамлекеттин бюджетине зыян келтирүүдө. Рейдтин жүрүшү кийинки материалда.
Талас районунун Көктөкөй айылында мыйзамсыз күйүүчү май саткандарды арбын көрүүгө болот. Алардын бири өздүгү тууралуу эч кандай документ көрсөтө албаган сатуучу. Бул жерде жалданып күнүгө каражат табуу үчүн иштейт. Ал эми мыйзамсыз күйүүчү майды ташып жаткан жаран бул учурда өзүн коомчулукка чыгаруудан качат. Кандай болгон учурда дагы мыйзамсыз жүргүзгөн иш аракетине Талас райондук салык башкармалыгы тарабынан акт түзүлдү. Район аймагындагы мындай рейдтер эми күн сайын уланат. Салык рейд учурунда мына өзүңүздөр көрдүңүздөр, эки жерден бензин мыйзам сатып аткан жери аныкталып, ал мыйзам чегинде алынды. Эми бул бензиндин тагдыры болсо биз юристке өткөзүп беребиз. Ал киши болсо сотко өткөзөт. Анан сот кандай чечим алат, биз аны билбейбиз. Бул бензиндер маркирован, не маркирован, ошонун баарын каралышат. Ошол мыйзам чегинен анан иш чара жүрөт. Бул эми такай болот, күнүгө болуп атат. Бул Кыргызстан боюнча болуп атат. Бул эртең да бүрсүгүнү дагы жүрө берет. Бизден тышкары мына республика өзү да келип карап атат. Биз өзүбүз дагы такай-такайга чыгып карап турабыз. Биринчиден бул коопсуздук, элдин коопсуздугу, өзүнүн коопсуздугу. Экинчиден бул мамлекеттин бюджетине чоң зыян алып келип атат. Анткени бул бензиндерге эчтеке төлөнбөгөн бензиндер болуп атат да. Райондун жонарык айылында деле так ушундай көрүнүш. Желим идиштерге куюлган күйүүчү майларды сатып жаткан жаран алгач мага эскертүү бергиле деген талабын койду. Мен 2 күн болду мына чыгып атканыма. Бүгүн эртең мынакей. Кече күндө чыккам. Кече бирок мен акелер менен вообще көргөн да эмесмин. Мага келишкен да эмес. Экелүү күн болду. Негизи эскертип деле берип койсоңуздар, экинчи чыкпайт элем да негизи. Салык кызматы буга чейин мыйзамсыз күйүүчү май сатып жаткан сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, эскертүү берилгендигин билдирди. Эми алардын ишине мыйзам чегинде баа берилип, тиешелүү айыппулдар салынат. Район боюнча бүттүк, ар бир сатууга бир нече жолу балдар кирип, айтып, түшүндүрмө берип, экинчи сатпагыла деп, анткени бу жерде деген элдин коопсуздугу, машина өтүп атат, балдардын коопсуздугу да. Жалаң эле баягы кичине тыйынга кызыгышып эле сатышып атат. Булар деген бензин алып келип алышып эле мыйзам сатып атканда ишкерлик кылышып атат. Административдик кодексте 313 беренеде бар. Физический иштер 20 000 сом, юридическилер 65 000 чейин салынат. Рейдтин жүрүшүндө сатууда турган күйүүчү майлар салык кызматы тарабынан алынды. Нурузбек Шабданбек уулу, Калмурат Мейманбеков, Талас району. Кыштын суук күндөрүндө жылуулук ар бир социалдык мааниге ээ объекттерде болуусу шарт, бирок бул иштер айрым билим берүү мекемелеринде аксап жатканы байкалууда. Алсак Талас шаарында жайгашкан Абжалбек Чолпонкулов атындагы номер 1-орто мектебинде жылуулук толук кандуу бардык класстарга жеткен эмес. Мындай көрүнүш мектеп борбордук жылытуу системасында кошулгандан бери жана эскилиги жеткен жылытуу системасынан улам пайда болууда. Бүгүнкү күндө билим уясында абал кандай, кабарчыбыз билип көрдү. Талас шаарындагы Абжалбек Чолпонкулов атындагы номер 1-орто мектебинде жылуулук берүү толук кандуу болбой жатканын мектептин директору жергиликтүү бийликке кабарлаган. Мындай көрүнүш өткөн жылдын декабрь айынан бери орун алып, айрым класстын окуучулары муздак бөлмөлөрдө билим алууга туура келген. Негизи бул мектепте 56 класс окуйт да. 2 смена менен окуйбуз. Биринчи этажда жалаң эле бизде башталгыч класстын окуучулары окуйт. Алар чоңураак класстарга караганда баягы суукту жакшы көтөрө алышпайт, өзүңүздөр билесиздер, организми пока кичинекей. Каникул бүткөндөн кийин 12-синен башталды. 2 күн жакшы эле суук болду, себеби ортодо мектепте эч ким болгон жок. Мектеп бош болду. Анан мектеп кадимкидей сууп калган. Азыр деле мынакей, азыр суунун баары төгүлдү. 1 сааттай болду сууну толугу менен төгүп, анан кийин оңдошуп атканына. Анын электричествону, электроэнергиясын экономдоо болгондуктан бизге кошумча обогреватель сайганга дагы уруксат берилбейт. Талас жылуулук ишканасынын жумушчулары көйгөйдүн келип чыгуу себептерин аныктоо үчүн орто билим берүү жайына келип иштерди баштады. Жылуулук толук жетпей жаткандыгынын бирден бир себеби жылытуу системасынын эскилиги. Мектеп 1973-жылы пайдаланууга берилген. 53 жылдан бери жылытуу системасына ремонт иштери дээрлик жүргүзүлгөн эмес. Кечеги берилген тапшырмалар боюнча бүгүн ушул жылуулук өтүүчү батарейкаларын азыр тазалоо иштери жүрүп жатат. Азыр бизде бу жерде 2 бала иштешип атат.
Батарейкаларды ачканга 2 бала жетиштүү. Жылыбай жаткан себеби көп нерсе болуп атат. Эми бу жерде может батарейкалардын ичи кирге толуп калган чыгар, ошондуктан деп атабыз да. Азыр ошол себептен тиерде батарейкаларды кезип, ичин тазалап иштерин жүргүзүп атабыз азыр. Жумуш өзү көрсөтөт, эми канча убакытка созуларын деле эртерээк кылганга аракет кылабыз, Кудай буйрса. Талас районунда 30 мектеп жана 18 бала бакча бар. Аталган жайлар кышкысын өз алдынча көмүр отуну жана электр энергиясы менен жылытылат. Ал эми борбордук жылытуу системасына шаар аймагында 4 мектеп жана 1 бала бакча кошулган. Күз-кыш мезгилине карата бардык мектеп бала бакчаларда көмүр отуну менен камсыздалган. Керектелүүчү көмүр отуну 205 тонна болсо 205 тонна толугу менен түшүрүлүп берилген. Бүгүнкү күндө бул көйгөй азыр биринчи мектепте гана болуп атат. 2023 жылы борбордук жылуулук системасына кошулгандан бери айрым бир 5 кабинет ушундай толук кандуу жылуулук бере албай жатат да. Себеби мектептин өзүнүн котельныйына эсептелинген эле система орнотулган. Ал эми борбордук жылытуу системасында буларда жана басым күчтүү болгондуктан мындай батарейкалардын ичине болгон кирдин бардыгын алып келип бир жерге тыгылып калат экен. Анан ошол жер кайра экенин аныктап тапкан бул бир тойло кыйынчылыктар жаратып атат. Бүгүнкү күндө аталган орто билим берүү мекемесинде 1750 окуучу билим алууда. Жаш-өспүрүмдөрдүн билим алуусунун натыйжалуулугу аларга түзүлгөн шарттардан айрыкча көз каранды. Синоптиктердин маалыматына ылайык алдыңкы күндөрү өлкө аймагында суук аба ырайы күтүлүүдө. Андыктан ал убакытка чейин жылытуу системасынын 100% иштөөсү окуучулардын оор ысыркоодон алыс болуусуна дагы шарт түзөт. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас шаары. Асыл тукум мал багуу фермерлер үчүн кирешелүү. Фермерлер асыл тукум койлордун санын көбөйтүп, мал чарбасын өнүктүрүп келет. Кара Суу айылында жашаган Алмазбек Рыскулов мал чарбасын заманбап шартта өнүктүрүүдө. Ал асыл тукум харашан койлорун көбөйтүп, породалуу үндүктөрдү багып, киреше алып келет. Фермердин чарбасын кабарчыбыз кененирээк баяндап берет. Фермердин куруусунда асыл тукум койлору багылууда. Малды аргындаштыруу ыкмасы сапатын жана өндүрүмдүүлүгүн жогорулатууну колго алган. Азыркы тапта багылып жаткан койлордун баасы жана суроо талаптагы жогору экенин айтат. Мына балдар ошол биздин эрмегибиз азыркы кылып аткан тириликтерибиз. Бул широкий линия. Широкийдин өзүнүн баласынын баласы да широкийдин неберesi деп коебу, эмне деп коет. Мунаны азыр 8 ай болуп калды. Широкийдин прямой баласы бар болчу, күздө өлдү ошо. Токмоктон келди бул. Багы канын алмаштырып турбасак болбойт да, мунун дагы бойлору кичекей болуп кетет, параметрлер бузулуп кетет. Кулагы 21+22 болуп калды. Бул азыр 8 айдан жаңы өттү. Ушул Карсайдын линиясы. Бу да 7 айдан 8 айга кетти. Мынакей кулагынын немесин жатышын көрүнөр. Узундугу, калыңдыгы. Азыр эми карбоноз деп коет го. Мурда боюн деле кулагын деле ченебей багып келгенбиз. Жөнөкөй койлорго караганда булардын козулар эле 50-60 кило чыгып калат. Ошого чейин барып калат. Булардын салмактары жакшы да. Алмазбек Рыскулов асыл тукум койлорду багуудан тышкары канаттууларды дагы багып келет. Алсак үндүктүн породалуу түрлөрүн сатып алган. Аларды жазында бастырып, балапандарын сатууга чыгарат. Булардын аплоту азыраак болот да. Мисалы 100төн бир 20-25 Анан ошол аргындаштырган алып туруп, кайра ошолордун балапанынан баштаса, мына жерге өзүбүздүн жергиликтүү жерге тез адаптация болот дагы, анан килограммы көбүрөөк болот. Франциядан келчү булар. 708 картер деп коет буларды. Мына жерде көрсөңүздөр болот.
мына бронза 708 картер деп коет. Мына буттарынын калыңдыгын көрсөңөр мына. Мындан мындай деле көрсөңөр болот мынакей. Былтыр бир поступление болуп келген экен. Муну Токтогулдан алып келдим. Бул 9000ге келди. Ушуларды күзүндө көбөйтүп кайра эле ушу элге таратсак, ошо элде дагы ушундай мындай салмактуу үндүктөргө өтсө жакшы да. Фермердик тажрыйба, тынымсыз эмгек жана изденүү, үй-бүлөлүк бюджетти арттырууга шарт түзөт. Каарманыбыз келечекте чарбасын дагы кеңейтип, асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүүнү пландап жатат. Таңсулуу Нуржан кызы, Калмурат Мейманбеков, Талас району. Талас районунун Көгөй айылынын тургуну 30 жылдан ашык укук коргоо тармагында эмгектенип, ардактуу эс алууга чыккан Кудайберген Чороев 98 жашка чыкты. Бүгүнкү күндө ардагердин эмгек тажрыйбасы жаш милиция кызматкерлеринин иш жөндөмдүүлүгүн арттырууга салым кошуп келет. Кудайберген Чороевдин билим тажрыйба алган жаштар өлкөнүн келечеги үчүн кызмат кылууда. Кудайберген Чороев көп жыл бою ички иштер тармагында участкалык инспектор жана башка жетекчилик кызматтарда иштеп келди. Ишине так жоопкерчилик менен мамиле кылып, кылмыштуулукту алдын алууда жаштарды патриоттуулукка тарбиялоого салым кошуп келди. Сизге ден соолук, бакубатчылык. Сиз бар биздин кыргыз милициянын келечеги бар. Аман эсен болуңуз, ору сырткардан сырткары болуп, ушинтип биздин кыргыз милициянын жүзү болуп жүрө бериңиз. Рахмат. Ардагердин коомго кошкон салымын эске алып, укук коргоо кызматкерлери, ардактуу эс алууда жүргөн кесиптештери келип куттуктап белектерди тапшырышты. Органга иштеген киши таза болуш керек. Таза иштеш керек балдарым. Жанагы кайсы бир немеден участкой айдан бир тыйын алганча таза чөнтөгүңөр таза жүрсүн. Таза болгула. Бул органда да жанагы bir топ жумуштар бар. Жакшылыкка иштеп жүрүп, бирөөгө тартып, бирөөгө деметкенди койгула. Калыс. Калыс болгула. Силер качан калыс болсоңор, силердин авторитетиңер ушунча көтөрүлөт. Талас райондук ички иштер кызматынын ардагерлер кеңеши укук коргоо тармагында эмгектенип эс алууга чыккан ардагерлерге кам көрүп, жардам берип келет. Агышынын биз дагы насааттарын угуп, кылган иштерин мамлекеттин өнүгүү өсүшүндө так жана ак эл журттун коргогон кызматкерлердей болушун деп ушул кишилердин таалимдерин алып турабыз. Кудайберген Чороевдун басып өткөн жолу өсүп келе жаткан жаштарга үлгү. Каарманыбыз жаш укук коргоочулар менен жолугушуп, тажрыйбасын бөлүшүп турат. Оролбек Бешебай Урмат Доктурбек уулу, Талас району. Бүгүнкү чыгарылыштын негиз көзөгүн мына ушул жаңылыктар түздү. Ушул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.